Улантат студияда Расул Багышбаев. Коронавирус пандемиясы жана анын кесепеттери экономикалык иштин дээрлик бардык түрлөрүнө терс таасирин тийгизди. Карантин чаралары көп нерсени үзгүлтүккө учуратты. Албетте өлкөнүн экономикасы дагы бул мезгилде оор учурду башынан өткөрүүдө. Ал арада өкмөт экономикалык жана социалдык туруктуулукту калыбына келтирүүгө жана камсыз кылууга, коронавирус инфекциясынын жайылышынын шартында ишкердик субъекттерди колдоого багытталган ишкердик субъекттерди каржылоо программасын бекитүү жөнүндө токтом кабыл алган. Каржылоонун шарттары менен программаны ишке ашыруу механизмдери тууралуу кеч эместе кеп кылабыз. Бүгүнкү конокторубуз Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Бакыт Асанбаев, РСК банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Уланбек Шамкеев жана Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Эрик Таласпаев. Саламатсыздарбы дагы бир жолу студияга кош келиңиздер. Анда алгач Бакыт Рыспекович, суроону сизден баштасак, мына ушул кабыл алынган программанын алгачкы баягы шарттары, аны ишке ашыруу механизмдери, программа кандай шартта, кандай жол-жолдор менен ишке ашат, кененирээк токтолсоңуз. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, пандемиянын ушундай биздин экономикага тийгизген таасири аябай өтө терс болду. Ошол себептен өкмөт тарабынан атайы программалар, антикризистик программалар иштелип чыгып, анан бүгүнкү күндө ушул антикризисный программанын алкагында ишкерлик субъекттерди каржылоо программасы иштелип чыгып, бул банктар аркылуу ушул жабыркаган кардарларды, бизнесмендерди, жабыркаган эмес, деги эле ушу экономикага түздөн түз туура таасир берүүчү финансылык багыт катары ушундай токтом кабыл алынып, 9-июнда ушул бекилди. Анан биз ушу банктын өкүлдөрү ушул программага катышып, азыр финансы каржылоону баштадык. Бул каржылоонун негизги банктар үчүн максаты болуп мындай болуп эсептелет. Кардарларга льготный кредиттерди берүү болуп. Анан бул жерден эң негизги багыттары болуп регионду камсыздоо болду финансы жактан. Булар 40% Бишкек жана Ош шаарларына берилиш керек ушул бөлүнгөн каражаттын. Ал эми 60% болсо региондорго берилиш керек. Башка мындай кененирээк токтолуп айтылып кетсек, ар бир багыттын өзүнүн мөөнөттөрү бар, проценттик ставкалары бар. Анан жанагы льготный период деп коебуз, төлөгөндө ар бир ошол кредиттин багытына жараша льготный периоддор коюлат. Анан ставкалар дагы өзүнүн багытына жараша айырмаланып турат. Бул жерде эми баягы ушул колдоого, каржылоого муктаж болгон бардык чакан жана орто ишкерлердин түрүн колдоо болуп атпайбы? Мындай орточо алганда пайызы жана мөөнөтү канча убакытта белгиленип атат? Бул эми баягы жеңилдетилген кредит болгондон кийин убакыт бир топко узарды болуш керек. Эми бул жерден негизги баягы ставкалар боюнча айтып кетсек, элдин көбү баягы проценттик ставка пайызга кызыгат да, себеби рынокко караганда 2 эсе арзаныраак, анда кээ бир багыттар боюнча андан дагы аябай арзан ставкалар берилип атат. Мисалы үчүн жанагы основные средства, негизги каражаттарды жаңылоо, модернизациялоо, же болбосо кеңейтүү үчүн 6% менен, мөөнөтү 5 жылга чейин, каникул жанагы негизги сумманы төгөө каникулу 1,5 жылга чейин, 18 айга чейин берилип атат. Ал эми жүгүртүү активдери үчүн бул 10% менен болуп атат. Бул жерде жүгүртүү актив деген сөз баягы оборотун көбөйтүш үчүн алганда ошо 10%га чейин, ал эми суммасы болсо 20 миллионго чейин.
жанагы основной средства алгандык үчүн аларга болсо 30 миллионго чейин. Мындан сырткары жана микрокредиттик компаниялар аркылуу дагы залогсуз 14% менен дагы бир багыты берилген. Ал 1 жылдык мөөнөткө берилет. Бул жерден дагы токтолуп кетчү нерсе, баягы эгерде кардардын башка бир жерде карызы болсо, кредити болсо, биз ошону дагы баягы рефинансирование деп коет, ошону төккөнгө дагы кредит бергенге мүмкүнчүлүгүбүз, ушундай мүмкүнчүлүктү берди да. Жакшы экен. Уланбек Анарбекович, эми мына ушул берилип аткан каражаттар кайсыл багыттарды колдоого багытталат? Кененирээк айтып берсеңиз, ушул багыттар боюнча. Саламатсызбы. Бул программа болсо, мен коллега айтып кеткендей, 9 июлда 2020 жылда өкмөт токтому менен бекитилген. Ошо биринчи вариантта 6 багыт бекитилген. Ошол ичинде туризм, жеңил өнөр жай, фармацевтика өнөр жай, жүк ташуучулар, өндүрүш жана кара иштетүүчү ишканалар, электрондук эсеп фактура менен колдонгон мекемелер. Анан 28 августта ишкер субъект каржылоо программанын өкмөт токтому өзгөрүүлөр киргизилген. Ошо 6 багытка дагы 4 багыт кошулду. Ошол ичинде белим берүү тармагы, кызмат көрсөтүү, соода тармагы жана айыл чарба сектору кошулду. Кийинки суроо, бизде Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары дагы отурат. Эрик Нурдинович, сизге мына ушул ишкердик субъекттерди колдоо программасын ишке ашырууда жана аны толук баягы жүзөгө ашып кетишине Кепилдик фонду ачык акционердик коому кандай колдоолорду, жардамдарды берип атат ушул программанын ишке ашышына? Саламатсызбы, мен кесиптештериме кошулуп кетейин. Бул абдан жакшы программа. Жылдык пайыздары абдан төмөн. Банктар азыр биздин ишкерлерге кредиттерди берип турат. Кепилдик фонд күрөө жетпесе, ошондой жардам берет да. Азыркы учурда биз 14 гарантия бердик. Көлөмү 14 миллион түздү. Ушул программанын алкагында? Ушул программанын колдоо алкагында. Жалпы ишкерлер кредиттерди 41 миллион сомдон жогору алышты. Бирок бул программа жылдын аягына чейин 14 миллиард сомго чейин жетет. Биз дагы биздин жардамыбызды көбөйтөбүз. Эми баягы аймактарды өнүктүрүү жылында ушул жеңилдетилген насыянын программанын 60% дээрлик жарымдан көбү аймактарга багытталып жатканы өзү да жакшы экен да. Анан ушул аймактарды колдоодо өзгөчө аймактардагы чакан жана орто ишкерлик менен алектенген баягы объекттин ээлерине, ишкерлерге мындай бир ушул Кепилдик фонду кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат? Биз азыр Кепилдик фонддун эң чоң максаты бул ишкерлерге жардам берүү. Биз президенттин жана өкмөттүн программаларын толук колдойбуз. Азыркы учурда биз кепилдиктердин санын алса, 90% региондорго жүргүзүлгөн. Кошумча дагы айтып кетейин, биз азыр Ош жана Нарын шаарларында филиалдарды ачтык. Башка аймактарда бизде азыр өкүлчүлүктөр иштеп атат. Жакын учурда аларды дагы филиалдарга айлантабыз. Эми мына сиздердин банктын, ушул эле РСК банкынын, Айыл банктын аймактарда дагы бир нече өкүлчүлүктөрү, филиалдары иштеп жатат. Ушул аймактардагы ишкерлердин ушул программага болгон кызыгуусу бүгүнкү күндө кандай болуп жатат? Маалымат барбы? Ушул алып жатышы кайсыл аймак активдүүлүгүн көрсөтүүдө дегендей? Бул программанын негизги башындагы ошо өкмөт тарабынан койгон шарттарынын эң негизгиси бул региондун бардык катмарын камсыздоо болчу. Анан биз бөлүнгөн акчаны өзүбүзгө алганда сөзсүз түрдө ар бир областка бөлүп бердик. Анан азыр ошол ар кайсы область өзүнүн баягы бөлүнгөн каражатын сөзсүз түрдө бериш керек. Анан эми башында оорчулуктар болду, себеби жанагындай чектөөлөр бар болчу тармактар боюнча. Азыр эми чектөөлөрдүн
алып салып басымдуу бөлүк азыр бизде соода сатык айыл чарбанын баягы кызмат көрсөтүү эмеспи. Ошондуктан ошол жактарын кошкондон кийин азыр аябай активдештирип баштады да. Анан бул программаны ишке ашырууда багы банктар тарабынан дагы бул мамлекеттик Айыл банк, РСК 2 банк биз жөн эле баягы клиенттер күтүп отурбастан биз тараптан дагы баягы реклама катары көптөгөн иштерди аткардык. Мисалы үчүн ошо райондук деңгээлде ошо бизнесмендерди чогултуп, ошо районный администрациянын деңгээлинде ошо көптөгөн кардарларды чогултуп, биз өзүбүздүн консультациябызды берип, андан сырткары ар бир биздин баягы өкүлчүлүктө жанагы точкаларыбызда рекламный вывескаларды чаптап, ар бирине баягы толук маалымат жеткидей кылып, элдин баарына баягы маалымат бергенге аракет кылдык. Мындан башка сайттарга дагы, анан өзүбүздүн баягы жаңылык тарга дагы ушул өзүбүздүн ушул программада катышып биз дагы кредит бергенибизди маалымдап жатабыз да. Бүгүнкү күндө азыр ишкерлердин баары тең бул программа боюнча толук маалыматы бар деп айта алам да. Уланбек Анарбекович, сиз жогоруда бир нече багыттарды атап кеттиңиз. Эми бул программа баягы коронавирус пандемиясынын шарттарында берилип атпайбы, ошол ишкерлерди колдоо максатындачы жаңыдан баягы ишкерчиликти баштайм деген бизнесмендерге колдоолор кандай болуп жатат бүгүнкү күндө? Алар да карап берип атабыз. Колжо келгенче жардам берип, бирок негизи бул программа именно коронавирус кыйналып турган бизнесмендерге берилет да, ошого карата. Эми кайра эле Эрик Нурдинович, сизден сурайынчы, ушул кепилдик фонду чындап эле баягы төлөй албай калганда, же болбосо дагы ушундай чындап эле колдоого, кепилдикке муктаж болуп турганда сиздер кол сунасыздар да, былтыркы жылдын эсебинен быйылкы жылдын канча бир айын алып карап көрө турган болсо, канча кепилдик бергенге жетиштиңиздер? Жалпы айтып кетейин, кепилдик фонд 2016 жылы уюштурулган. Анда Сооронбай Шарипович премьер-министр болгон. Ошол тараптан бери биз 2751 кепилдик бердик. Жалпы ишкерлер кредиттерди 7,8 миллиард сомго алды. Кепилдиктин көлөмү 2 миллиард сомдон ашты. Бүгүнкү күндө мына ушул РСК банк, Айыл банкы баягы көрсөтүп аткан колдоолорду пайыздары дагы мындай бир азайышы мүмкүнбү? Же бул программада бекитилген пайыздар жана мөөнөттөрү калабы? Бул эми пайыздар боюнча мен айтып кетет элем, баягы базарда, рынокто бул шарттарга жараша. Ушул багыттарга баягы рыноктогу ставкалар 2 эсе 3 эсе көп өйдө турат. Мисалы үчүн ошол эле соодага 20дан кем эмес берилчү буга чейин. Азыр эми ошол эле сооданы эгерде жүгүртүү активин алса 10% менен алып атат. Бул кардар үчүн аябай жакшы деп ойлойбуз да. Анан ушул ставка өтө эле чоң жардам тиет. Анан мындан ылдыйлатканда эми мисалы үчүн жанагы эме бар да, ар бир бизнестин өзүнүн төлөмдөрү бар да, канча убакыт өзүн оккупать этет. Мисалы үчүн соода саттыктыкы баягы оборот аябай бат болгондуктан мунун эмеси ставкасы кичине жоктерди алганда аларга кичине көбүрөөк убакыт талап кылынат да, баягы өзүн оккупать этиш үчүн. Ошон үчүн алардын ставкасы 6га чейин түшүрдү. Анан бул жерде тактап кетчү, дагы бир айтып кетчү нерсе, жанагы налоговый биздин салык кызматы менен түзмө-түз жанагы санарип териштирүү компоненттин колдонгон ишкерлер үчүн 4%ке чейин түшүрүлгөн да. Мисалы үчүн кардар эгерде налоговый менен түзмө-түз иштеп, онлайн жанагы кредит контрольно-кассовый машина менен иштесе, электрондук счет фактуралар менен иштесе, аларга биз 4% менен беребиз. Бул жерден дагы белгилеп кетчү нерсе, бул 4% бул 2-чи жылдан баштап гана эсептелинет. А 1-чи жылы проценти баягы эсептелинбейт да. Кардарларга бул аябай чоң жардам деп ойлойбуз да. Мындан ылдый кылыш эми баягы рыноктун шартын эң төмөн болот да. Сиздердин банктын деле шарттары ушундай болуш керек. Бизге бирдей эле. Окшош бардыгы. Бул программага 11 банк катышат. Вот 11 банкты тең ставкалар бирдей. Түшүнүктүү. Эми мына ушул ишкерлерди колдоо программасында азыр бизди көрүп аткан теле көрүүчү баягы биз ушул программаны ишке ашыруу механизми деп мындай бир жол шарттарын түшүндүрүп бере атпайлыбы? Уланбек мырза, сиз мүмкүн болсо мындай бир жөнөкөй тил менен бизди көрүп аткан теле көрүүчү
алгач кадамын эмнеден башташ керек ушул насыяны алуу үчүн? Эмнелер керек? Эми биринчиден банкка келиш керек же биздин сайтка интернет аркылуу кириш керек. Ошол маалымат бардыгы сайтта, анан банкта бар. Вот биз болсо азыркы учурда цифровизация деп документтерди азайтып атабыз. Биз тыс жанагы санариптештүү түндүк программа менен иштеп атабыз. Ошол программа аркылуу 3-4 документтер биз ошол жерден эле алабыз. Вот калган документтер клиенттер өзү эле алып келип берет. Кененирээк маалыматты ар бир кардар банктын өкүлчүлүгүнө же болбосо сиз айткан интернет даректен дагы кирип алса болот экен. Анда сиздерге рахмат, студияга келип маек куруп бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, COVID-19дун кесепеттерин азайтуу максатында чакан жана орто ишкерликти каржылоо мүмкүнчүлүктү кеңейтүү тууралуу кеч эместе Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын ордун басары Бакыт Асанбаев, РСК банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи ордун басары Уланбек Шамкеев жана Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи ордун басары Эрик Таласпаев менен маек курдук. Саламатта калыңыздар. Мы все устали. Мы растеряны и подавлены. Мы не ожидали таких последствий. Мы хотим, чтобы все было как раньше.